жалпы Баткендик агайын туугандар. Жаңылануунун жакшы тилектердин майрамы болгон Норуздун алдында дагы бир саамалыктан жолугушуп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоо, жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоону жакшыртуу, Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разаковдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, Жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды Исфана шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири улуу инсандын ысымынын ыйгарылышын чын жүрөктөн куттуктайм.